Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, qadırman qırgызстандықтар. Бүгін біз қайрадан Индияның Мумбай шаарынан сіздер менен амандашып жүз көрүшүп турабыз. Урматтуу мекендештер, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун YouTube каналынын ар бир катталуучулары. Биз дайым Индияга келгенде сиздерге көбүнчөсү больницага, медицинага басымдуулук жасап көргөзүп келчүкенбиз жана Индиянын жашоо шартын, элинин кичпейилдигин көргөзүшкенбиз. Анан бир көргөзө элек нерсем бар экен. Бүгүн өзгөчө жерде турабыз. Мына ошол нерсени сиздер менен бөлүшүүгөнү туура көрдүм. Бул кадимки биз ушул жайгашкан жердин кире беришине келсеңиздер, момундай болгон бир өзгөчө заманбап бир имараттын астында мындай керемет аксакал күтүп турат. Hello. How are you? Fine. Okay, good. Мына ушундай. Thank you. Thank you. Урматтуу достор, мекендештер, мен сиздерге бүгүн могул имаратты көргөзгүм келип турат. Эмне үчүн? Анткени албетте бир сиздерге мындай таң каларлык бир аябай келтейген зданияны көргөзгүм келип турат. Биз бул жумуш бул жака конференция боюнча келдик да, бул жака 2000ден ашуун дүйнөнүн булуң бурчунан эң мен мыкты профессор, докторлор чогулуп, опыт алмашуу ушундай конференция жыйындар болуп атат. Ал конференцияга биз дагы Кыргызстандын атынан ушул делегат катары келип катышып калдык. Келип жайгашкан жерибиз мына ушул жер болуп атат. Анан жакыныраак болсоңуз, мен кече келгенде эле кечкурун чарчап келгенде жакшы маани берген эмес элем. Бул имараттын бийиктигин караңыздар, зданиянын. Бул эмне болгон здания, бул ишканабы же эмне деп атсаңыздар керек. Бул кадимки ушул мен жогоруда айттым го, конференцияга келген бүт делегаттарды, ошол докторлорду, конокторду, гостилерди мына ушул жердеги отельге жайгаштырышты. Бул өзүнчө эле бир мындай телефондон дана ачык мындай болушундай ачып бере албай атса керек, бирок өзгөчө керемет экен, мындай кооздугучу. Жүрүңүз, эми мен Индиянын сиздерге ушул көп сиздерге таң калтырган маселелерин көргөзүп өтөйүн. Ал эми бул болсо кадимки мына кафеси, рестораны. Бизге ушул жерден кадимкидей 3 маал тамагын ушул ресторан, отель рестораны тамактарын берип атат. Эртең менен завтрак мына ушул жерден болгон. Hello. Okay, good. Мынакей, бул десертилер экен. Эртең менен эрте келсең, мына ушул жерде кадимкидей ар кимдин ар эмесине жараша тамактарды алып келип берет. Мисалы биз кээ бирибиз ачуу жей албашыбыз мүмкүн, ошого жакын тоок этин жейбиз да, мисалы ошого тоок эттерин басымдуулук кылып алып келип берет. Бул жер ошол чакан биринчи этаждагы ресторан экен. Анан жогоруда дагы рестораны бар экен, достор, туугандар. Биз азыр жогорго чыгабыз. Мен эң негизгиси ушул номерди көргөзгүм келип турат. Урматтуу достор, мына чакырасын кадимкидей эле. Биз 23 этажда экенбиз. 23 этажда. Бирок так. Мына мен картамды басканыңардан кийин 23-тү басат экенсиң. Ошо менен жогорулайт экенбиз. Эң негизгиси, достор, азыр комнатанын ичиндеги бир өзгөчөлүктөрдү көргөзөм. Мына бул кадимки биздин баягындай жаңактын кавынан жасалган, мыкты карагайдан жасалгандагыдай деревянный го. Ар бир бул жактагы ручкалары, жанагы кыскасы буюм тайымдары, качествосы укмуш да. Кытайский деген нерсени көрбөйт окшойсуң бул жакта. Бул медерим бүгүн эмнени көргөзүп атат деп таң калып атсаңыздар керек. Бүгүн мен сиздерге өзгөчө ушундай бир керемет жерди көргөзгөндү туура көрдүм. Урматтуу достор, мекендештер, бул имаратты кантип тургузуп, кантип салган деп таң калсак керек. Технологиянын өнүккөнүн караңыздар. Могул бетин азыр бир эле мына биз чыгып келдик. 23 этаждан турабыз. Биринчи этаждан 23 этажга чыктык. Негизи жалпысынан 30 этаж окшойт. Бирок могул зданиянын имаратты турушун караңыздар. Бул ушул мен жогоруда айттым сиздерге, кадимкидей сырттан келген ушул гостилер үчүн жадак мындай бөлмө экен да, мындай кандай деп коет, конок үй экен, конок үй деп коеюнчу. Ал эми мен азыр сиздерге көргөзгүм келип берип турганы
эмнеси таң калтырды. Мисалы мен жардамчыбыз менен, операторубуз менен келгенбиз. Ар бир эле инсандын кошумча шериктери менен келген экен. Бизге ар бирибизге бирден номер берди да. Ошонусу өзгөчө болду. Мен өзүм жалгыз эме болуп калат. Зерингип деле калсам керек. Шеригимен чогуу эле болоюн десем, жок деп болбой койду. Бисмилля. Мен бул бөлмөнүн, урматтуу достор, сиздерге мындай таң кала турган жерлерин салгандан кийин өзүңүздөргө мал болгодок деле жанат. Бардыгы эшигин жабат экенсиң. Анын тынчтыгы, нол көз жоосун алган кооздугу, мебелдердин бир сапаттуулугуна мен ушунчалык баягындай баа бердим да. Ойбой, мынакей Индиядагы ушундай керемет зданиялар бар десем кээ бирлери ишенбейт кантип эле деп. Мынакей мен бүгүн сиздерге ушул зданияны бир өзгөчөлүгүн көргөзүп берейин. Эмнесине мындай баа берип атам? Курулуштун сапатына, анан кооздугуна керемет баа берип атам. Мисалы мына азыр биз жайгашкан ушу жатак конок үйүнүн ичин көргөзгүм келип турат. Анткени бул эшигинен баштап төрүнө чейин, мебелдерине чейин аябай өзгөчө бир маани берилген да. Кадимкидей эле эшикти баягы мына жогоруда эме менен ачабыз. Кирип келатканында ушундай тосуп алат. Комната жаркырап дегендей. Ассаламу алейкум мындайсыздар. Биз азыр жаңы эле конференциядан келип, анан ушул бөлмөнү көргөзгүм келип калды да. Көргөзгүм келип, сиздерге көргөзүп аткан учурум. Биз кадимки азыр могул зданияда турабыз. Ушул здания жалпысынан 29-30 этаждуу здание экен. Ой, мына жерде эмне дейт? Бедербек Сапарбаев. Биздин комната экен, уже бул жака кадимкидей жазылып регистрация болгон да. Мумбайга жакын Ахмедабад деген шаарында экенбиз туугандар. Азыр Индиянын сааты менен 5-тен 30 өттү. Мынакей бүт информация, маалыматты көргөзүп турат экен. Достор, мекендештер, мен мына таң кала турган ар бир сырттан келген делегаттарга ар бирине бирден ушундай бөлмөлөрдү берип сыйлап аткандыгын сиздер менен бөлүшкүм келди. Бул дароо эле шишеде тура эмес ойлоп калсак керек. Мен деле кечээ ошентип ойлоп калгам. Бул кадимки эле без газ суу, таза суу экен. Биз кечээ келгенибизде мындай жаркыраган керемет гүлдөр менен, жыпар жыттанган гүлдөр менен тосуп алды. Телефондор, мындай отура турган креслолор, китептер коюп коет экен. Черновик жаза турган маселелер дегендей, планшет турат экен, эс ала турган дагы отуруучу бөлмө дегендей. Жата турган место, телевизор өзгөчө экен айрыкча. Кыскасы, телефон бул жактында деле домашний телефон, тиги жагында деле, жада калса уборныйда деле экен. Анан мен нол ичинде эмне бар деп атсаңыздар керек, буну дагы көргөзгүм коеюн. Бул кадимки чакан полка экен.
кече Ташкенттен келип нан алып алдык элек. Ичинде бардыгы тефаль, чайник жана башка бүт бардыгы бар экен. Ал эми бул жакта деле кофени эске албаңыздар, буну мен ала келгем. Булардын бардыгын салып коет экен. Ал эми астында холодильник. Холодильникте болсо мынакей. Бүт иче турган нерселер, кола, спрайт. Анан тигини дагы тура эмес ойлой коңуздар, алар деле кадимки без газ суу. Калганын биз ала келген элек. Бул жактын тамагына чындыгында көнүш кыйын. Дайым келатканда ушундай бир жеңил тамактарды ала келебиз дегендей. Анан бул жагы кадимкидей эмес экен. Санузел. Бул жагында экен. Мына ушундай экен достор, кыскасы. Биздин жайгашкан, жашап аткан жерибиз дегендейчи. Полказдын ичинде үтүктөр жана башка бүт бардыгы. Кыскасы бардыгы бар экен. Мына ушундай достор, мекендештер. Мен бүгүн сиздерге Индияны бир мактайынчы дедим да. Чындыгында мактай турган эле жер. Индияны мен ойлойм, бул экономикасын Индия мамлекетин, медицинасы, анан ол техникалары эле көтөрүп койсо керек. Кыскасы, эли жакыр жашагандары дагы бар, барчылыкта жашагандары да бар. Бирок мамлекетинин экономикасына чындыгында аябай бир баа бересиң. Себеби мамлекет жасап аткан иштери керемет да. Сапаты, көрүнүшү, кооздугу анан таң калтырат чындыгындачы. Мындай каралачы, ушунча элди, ушунча калкты азыр дүйнөдө биринчи орун Кытайдан да өткөт да, ушунча калкты мындай башкарып, карап турган ушул Индия мамлекетине дагы чындыгында таң каласың. Мына ушундай достор, биз бул жерде Казакстандан, Өзбекстандан жана башка жактан келген, ушул конференцияга келген делегаттар менен чогуу жашообуз ушул жерде болуп атат. Бирок ар бири өз-өзүнчө ушундай бөлмөдө жашап атса керек. Бардыгына эле бирден бөлмө берген. Конференция учурунда, ушул конференцияга кетип баратканда больницада, конференция учурунда обед, завтрак, ужин учурунда гана жолугушуп атабыз. Калган учурларда ар ким өзүнүн бөлмөсүндө өз иши менен алек дегендей. Мына ушундай достор, Индиянын сиздер көрө элек кооз жерлери. Кинодон эле кооз көрүнөт, мындай да кандай деп сурап кызыккандар көп да. Мындай деле кооз жерлер көп чындыгында. Мына ушундай достор, мен буга чейин Индияга келип көптөгөн жерлерди көргөзгөн болсом, бүгүн ушундай керемет кооз конок үйүн дагы көргөзүп коюуну туура көрдүм. Аллах таалам ар бириңиздерди ушундай жакшы жерде жүрүүнү насип кылган болсун. Албетте бул биздин бир кымындай элибиз үчүн кылган кызматыбыздын аркасында ушул конференцияга конок катары чакырып, мына ушул жыйынга катышып калдык. Бул дагы болсо Алланын буйругу достор, туугандар. Жана ушул Индия жергесиндеги медицина тармагында бир чакан болсо дагы, кичинекей болсо дагы бир ордубуз бар экен. Мына ушул мындай иш-чараларга чакырып, конок катары чакырып, ушундай жерлерде мындай айтканда коноктоп атат достор, туугандар. Мындай балдар тынымсыз тазалап жүрө берет экен. Ушундай достор, бүгүнкү биздин конференциябыз толугу менен бүттү. Жогоруда видеодон көрдүңүздөр. Ал жерде эми баягындай көбүнчөсү англис тилинде докторлор, профессорлор ошол маалымат берип эме кылып атышты. Буйруса эртең дагы бир көбүрөөк маалымат алганга аракет кылабыз. Андан сырткары башка больницалар менен дагы бизди тааныштырышты. Кыскасы ушундай достор. Урматтуу достор, мекендештер, аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Биздин Ак Ниет Аманат YouTube каналын көрүп туруңуздар. Жөн эле көрүп койбостон катталыңыздар, башкалар менен бөлүшүңүздөр. Буйруса пайгамбарыбыз айтат го, машфара кылгыла кеңеш келе дейт. Кеңешүүнүн аркасында албетте бир
жыйынтык жемиштүү натыйжа болот. Анын сыңарындай көп кеңешели, жаамат бололу, көптөгөн элибиздеги маселелер ооруп аткан бир туугандарыбыз үчүн биргеликте себепкер болуп жүрө берели. Аманчылыкта көрүшкөнчө достор.